Assalamu alaikum. Men bir nerse ойлондуруп атат да, жиним келип бир. Азыр эле уктум. Bir тааныштардын баласы ооруп аткан экен. Көп суммада $130,000 акча керек экен. Ошону блогерлерге кайрылсак дейт, 25%-ин бересиң, анан биз чыгарып иштеп беребиз дептир да. $130,000 чыгарыш үчүн мындай орточо эсеп менен алганда $30,000 бериш керек да ошондо. Туурабы? 25% болгондо. Кантип уялбай аласыңар? Ушу менен блогерлердин баарын айткан жокмун. Ошол мен азыр уккан блогерлер кантип уялбай оорунун үстүнөн акча тапкан атасыңар. Мен ушунчалык таң калдым силергечи. Силердин 6 жашар балаңар ошентип ооруп калса эмне болот? Ошол блогерлер $130,000 керек болот. Кудайды ойлош керек, эй. Жөн эле чыгарып берип, реквизиттерди коюп берип, чакырып койсоңор болбойбу? Биз ошентип эле мисалы бир тыйын албайм мен, ушундайда наоборот жардам берем. Кантип уялбайсыңар билбейм, мен таң калдым, кандай эле үй алып атабыз деп калат дейм чычымдар. Кантип акча таап атат, күнү түн иштеп атат, биз деле ала албай атабыз. Көрсө ушинтип оорунун үстүнөн иштеген эме турбайсыңарбы силер? Мен дагы жала айтып атам, баардык блогер эмес. Ошол мен уккан блогерлер. Кудайды карагыла,